Урматтуу достор, азыр биз Болот Байкенин жанагы азыркы өзүңүздөр көрүп аткан окуя боюнча келдик. Чындыгында азыр эми бул сөз эркиндигине болгон бир эле Кыргызстандагы ушул 30 жылдагы бир байлык, бул ушул сөз эркиндиги, журналисттердин эркин ишмердүүлүгү болуп келгенин баарыбыз айтып келатабыз. Бирок тилекке каршы мына ушундай окуялар кыргыз журналистикасына, сөз эркиндигине болгон чоң басым катары бааласак болот. Анткени мындай көрүнүш менен эми биз кандай көрүнүшкө барабыз. Мына биз ушул журналисттер эмне деген коррупционерлерди, эмне деген ушундай бир мыйзамсыз жагдайларды коомчулукка алып чыгып көрсөтүп берип атабыз. Бирок тилекке каршы мына ушундай жагдайлар абдан ойлондурбай койбойт. Азыр мына биз Болот Байкенин офисине кирип атабыз. Мына ушул жерде болуптур. Операторы. Болот Темировдон бүт бардык компьютерлерин алып кетишиптир. Болот Темировдон бүт бардык компьютерлерин алып кетишиптир. Анын ичинде жарыяланган иштөө материалдары жана жарыяланат элек материалдары. Бул тактардын баарын тең ошо хамут менен катуу-катуу тарттыртып дагы Канча саат жатырдыңар? Жаткызганын көрсөтүп бересизби? Камиле көрсөтүп бердим. Биз жаңы тартып атабыз. Кайсы жерде болчусуз, кандай жаткырды сизди? Мен дагы айтып коеюн, биринчи эле мен жумуштан кетип баратсам, эшикти ачканда эле түтүп эле оппозиция. Болот эле мол жерге, терактер ким келип жатты? Мен жаттым да. Колдорун компьютерден тасталды. Башыңды көтөрбө. Сенаты журналист ким болуш istейсиз? Темиров Лайф командасынын кызматкери. Аты жөнүн айткысы келбейт, коопсуздугунан чочулайт. Бул кылган иш өзүңөр көргөндөй мынакей баардык компьютерлердин процессорлорун жетишкен. Бул жерде Болот Байкенин офиси экен. Кане. Чындыгында бул көрүнүш бардык журналисттерге сөз эркиндигине болгон абдан чоң басым деп ойлойбуз. Эртең бардык эле журналисттер бир чиновниктердин жемкорлук жолдорун ачыктаса, алардын мыйзамсыз жагдайларын, коомчулук көрбөгөн фактыларды журналисттер көтөрүп чыкса, мына ушундай көрүнүш менен, ушундай мамиле менен кылса, мындай мамиле менен кайсы жака бараткандыгыбыз абдан мындай ойлондурат. Эмне деп айтышты деле, эмне деп пикир билдиришти деле билбей калдык. Абдан мындай шок кылып атат. Анткени президент өзү айткан, бир да журналистке иш козголбойт, бир да сөз эркиндиги басылбайт, журналисттер соттолбойт, бир да мамлекеттик чиновниктер журналисттерди үстүнөн арыз жазбайт деп айтканын баарыңыздар билесиздер, баарыбыз көргөнбүз. Чындыгында, урматтуу кыргызстандыктар, бул жагдай абдан жагымсыз жагдай болду, абдан өкүнүчтүү жагдай.
Ana бул söz erkinligine болгон чоң сокку болду. Чоң рахмат Гүлжан эже. Азыр ушул күч органдарындай кызматты коомчулук көрбөгөн фактыларды, коомдон жашырган маалыматтарды журналисттер ачып, журналисттер көрсөтүп чыгарып жатат. Эгерде мындай кыла турган болсо, Кыргызстанда эл эч нерсени көрбөй калат. Укук коргоо органдарына караганда журналисттер бүгүнкү күндө абдан эффективдүү жемкорлор менен күрөшүп жатат. Ошон үчүн ар бирибиз бул нерседен ойлонуп, пикирибизди билдиришибиз кажет. Ошол достор. Бул абдан жагымсыз, абдан уят иш болду. Анткени биз Болот байкени тааныйбыз. Ал киши эч кандай азыркы ушул баңгизат менен же башка менен шогулдана турган киши эмес. Чыныгы жанагындай мамлекетке, чыныгы биздин өлкөгө зыян келтирип аткандарды ушундай кармашып, ушундай күч менен басып турушса абдан жакшы жагдай болмок. Чындыгында бул көрүнүш уят. Анан мен ачпайм дедим, сиз кимсиз десем, ачасың деди. Азыр ачасың. Угрожать этти, агрессия менен мага атылды. Бол ач деп колума мындай кармап эметти да, жукулдатты. Мен ачтым. Ачкандан кийин бул жерден чуркап келишти. Офиске кирсем, сиз ким болосуз деди. Мен волонтермун дедим. Силер кимсиңер дедим. Эч кандай эмеси жок, ордер жок, эч кандай протокол, постановление жок. Силер кимсиңер мыяка келген дегенде, булар көргөзүштү мага постановлениясын. Якобы бир адыл кызыбы, бирөө бир кыз, фамилиясы жок, отчествосы жок, бир болот, аны принуждал к употреблению наркотических веществ. Анан фамилиясы ким экен дедим, мен отчествосы ким экен. Жөндөн жолу любой болотко келип алып эле, ар ким болотко жазса эле, же сүрөтү барбы хотя бы, силер сүрөтүн мындай. Кирип келгенде бир кыскача айтып бересизби ошол? Кандай болду? Кирип келгенде биздин сотрудниктердин баарын жерге жыгып алышты. Мындайынан, короче, курсагынан жерге жаткызып алышыптыр. Биздин оператор, монтажерлорду, бизде болгон офистеги болгон сотрудниктерибизди как террористтерди эле мондай эметкенде задерживать эткенде үстүнөн жыгып алышты. Кыйкырып атышты, өкүрүп атышты. Мындай тур, андай тур деп агрессия көргөзүп атышты. Анан мен айттым, мен адвокаттарга, юристтерге чалышым керек. Юристтерге чалдыртпай атышты. Мен юристтерге чалышым, мен укугум бар дедим. Мейли болот чалбасын, но мен укугум. Сиз азыр кыскача айтып бересизби бул? Анан жаткыргандан кийин ошол баңгизат качан табышты, кандай болуп табышты? Жаткызгандан кийин эң биринчи эле мен баягы телефонду алып чалып алайын дегенде чөнтөгүңдөрдүн баарын чыгар дедим. Чөнтөктөрдүн баарын чыгардым. Андан кийин мен айттым, тургузбайсыңар дедим. Силер эмне террористтерди кармап атасыңар дегенде эле келип туруп болоттун үстүнөн эко басага басып жаткан. Болоттун үстүнөн эко басып жаткан. Калган балдар, сотрудниктер мындай эле жаткан, алардын үстүнөн карап атышкан. Ошо эко басып жатканда мен мындай карадым, болоттун жанына келдим, телефонду алып келип, юристтерге чалып, тааныштарга чалгандан кийин тартып баштадым. Тартып баштадым. Ошол маалда булар көрүп калышты, телефонду мен тартып атканымды көрүп калышты дагы, тартайын деп атканды. Тигил жерден эки-экиден сүйлөшүп атышканда, шыбырашыпчы. Анан мен ошону сразу шек санадым да, мен айттым, чөнтөктөрүңөр жакшы карагыла дедим, балдар дедим. Ошонткенче эле тиги митип артка чөнтөгүнө бул колун менен салганын билем да. Анан ошону тартып алайын десем, мага тартып койушту. Тартып алайын десем, тартып койушту дагы. Анан мен жулкулдатып, могу бурчтан колго чапты бирөөсү, бою узуну, мурду кырдач, көзү мындай. Мурду кырдач, көзү жакын, жашыл шарф кийген, мындай эме маска тагынган. Альфанын мен эме сотруднигим деди, ошо колго чаап сөктүм.
телефонуңду ал деди. Ошо кыска айтып бересизби? Ошон анан баңгизатты качан табышты? Баңгизатты ошондо эле табышты. Сразу эле биз телефондо Баңгизат экенин эч ким билбейт, алар өздөрү айтат. алар өздөрү айтышты. Азыр бизди баарыбызды эмеге алып барабыз деди. Анализ тапшырасыңар деди. Наркотический веществону употреблять эткенбизби жокпу, принудительно эле алып барабыз деди. Эгер барбайм десеңер, баардык сотрудниктерди алып кетебиз деди. Барбайм десеңер, башкача иш чаралар көрүлөт. Жана баңгизат Эмечи берген затты тапкан ушул жерде процесс ошол Темировго эмне деген суроолорду берди, анан эмне деп жооп берди? Эчтеке деп суроо беришкен жок. Келди дагы протокол постановление менен тааныштырып, баарын баса калды, эч кимге сүйлөткөнгө сүйлөбөгүлө деди. Эч кимге сүйлөбөгүлө, өзүңөр жааптыргыла деди. Силер бизге следственный эмеге препятствие болот атасыңар, вообще сүйлөбөгүлө деди. Болот беке эмне деп сүйлөдү? Болот. Бул меники эмес деп эле кыйкырды. Силер мени подстава кылып атасыңар. Силер күнүнө подкинули деди. Ошо. Силер на каком основании силер бизге монтип келип атасыңар? Сиздин аты жөнүңүздү айтып бересизби? Адвокаттар где-то 15 өттөн кийин келип калышты. Бат эле аларды киргизбей атып аран киргизишти. Махаббат фамилияңар. Махаббат Тажибек кызы. Сиз Темиров командасынын кызматкерисиз. Ооба. Куаясыз болот. Мен айтайт десе долбоорунун авторлук эмесини. Андан сырткары бул жерде Темиров айта менеджерлик жактан жардам берет. Ошончо саат 3 саат болду да. 3 сааттын ичинде эмне кылышты? Азыр мына 10дон ашты. 3 саат отурду. 3 сааттан көп эле отурду. Бизге эмне кылышты? Бизди обыск кылышты. Биз дагы мындай, дагы силер бир нерселер можете подкинуть, то артынан карап аттык, бирдеме салып коюшуңар мүмкүн деп карап артынан десек. Берки балдарды кое бердиби? Аларды бир аздан кое беришти. Алардын прям голдорун, баардыгынын голдорун прям момундай кан өтпөгөндөй кылып, катуу жанагы эме менен байлап салышты. Пластмассовыйчу. Эмени байлаган эме момундай менен катуу байлап салышты. Ошо. Азыр башка журналисттер